Карачы, өткөндө Каныбектин баласы ошентип эле албадыбы жерин? Жок эже, меники жер боюнча мыйзамга таптакыр туура келбей жатат. Жер боюнча мыйзамдын өзүн карап чыкпайсыңбы анан? Ошол мыйзамды кайдан табарымды билбей жатам. Апа, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтында 2013 жылдын 1 сентябрдан тартып улуттук мыйзам базасы ишке киргизилген. Ал жерден ар бир жаран интернет аркылуу ченемдик укуктук актылар менен тааныша алат. Ал бекерби? Ооба, бекер. Керим, угуп атасыңбы? Ооба, уктум, рахмат. Эми улуттук мыйзам базасын окуп, өзүмдүн жарандык укуктарымды биле алам. Балам, чоң апаңда пенсия деген көйгөлөрүн чече албай жүрөт. Ошону бир карап көрчү. Азыр карайбыз. Алаңой эле ата. Эми ар бир жаран дүйнөнүн ар кыл бурчунан Кыргызстандын мыйзамдары менен интернет аркылуу бекер тааныша алат. Элеттеги эл турмушу айылдардагы бизге жеткен жумалык жаңылыктар серия программасында саламатсыздарбы. Студияда мен Чынара Токунова иштемекчимин. Анда бүгүнкү чыгарылышта. Кооптуу абалда жашагандардын түшүгү бүгүн чечилбесе, эртең кеч болуп калат. Бу билбеймин, же жогорудамы, же биздин үн жетпей атабыз жогоркуларга. Вообще түшүнбөйбүз биз. Жетишпеген балдардын бакчасы. Менчик колго өткөндөрдү мамлекет кайра кайтара алабы? Биздин садигибизге баягы колхоз тараган убакта менчиктештирип сатылып кеткен да. Мыйзамдуу жана мыйзамсыз мергенчилик. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалал Абадтын Сузакы